London, BBC, саламатсыздар ба? Ел аралық жаңалықтар менен таныштырып, Гүлнара Қасманбетова. Россияда карантин. Коронавирустан өлгөндөрдүн саны өсүүдө. Парламент чукул кырдаал абалында өкмөткө кеңири ыйгарым укуктарын берген мыйзамдарды кабыл алды. Индия вируска каршы карантинден улам жумушу жана айлыгынан ажыраган 100 миңдеген мигрант шаарлардан массалык түрдө чыгып кетүүдө. Дүйнө жүзү вирус менен алпурушуп жатканда Бразилиянын президенти анын коркунучун болушунча жокко чыгарууда. Россия коронавирустан өлгөн адамдардын саны кескин өскөнүн маалындады. Соңку 24 саатта 500 киши көз жумду. Жалпы сан 2300дөн ашты. Өткөн аптада Кремль вирус канча терең маани берген эмес. Бүгүн болсо Госдума өкмөткө өзгөчө ыйгарым укуктарын берген мыйзамдарды кабыл алды. Эми өкмөт карантин шарттын бузгандарга карата катуу чара көрө баштайт. Москваны эч уктабаган шаар дешет. Бирок бүгүн шаар тынч. Убакыт катып калган кезектеги башкала. Коронавирустун айынан Москвада да элди сыртка чыкпагыла деп буйрушту. Ошентсе да айрымдар сыртта жүрөт. Алар абалга ишене албай жатышат. Оно непонятное абсолютно. Мен түшүнгөн жокмун дейт Альбина. Жетекчилер вируска кабылгандардын саны аз деп жатат. Ошол эле учурда бизди чыкпагыла деп жатышат. Бизге чындыкты эле айтышсынчы дейт ал. Говорите правду. Мен аларга ишенбейм дейт Валерий. Ишенбейм. Ойын эле келгенди оттоп жатышат. А дела нету. Орусиянын дагы бир аймагы болгон Чеченстанда да жалпы карантин. Бул жакта элге көчөгө чыкпагыла деп катуу айтышкан. Бирок Москвада бийликтер вирусту жок кылуу үчүн карантин зарыл экенин коом өзү түшүнөт деп үмүттөнүүдө. Пандемияны токтотуу үчүн эл өкмөткө ишенүүсү зарыл. Эл расмий маалыматтарга ишениши керек. Бирок бул өлкөдө көптөгөн жылдар бою калк бийликтин маалыматынан күмөн санап көнүп калган. Андыктан азыркы абал кыйын. Москванын сыртында полиция ушул аптада коменданттык саат киргизди. Жалган маалымат таратуу. Ансыз да орусиялык телеканалдар аркылуу COVID-19 жөнүндө туура эмес маалыматтар чыгып кетүүдө. Алардын арасында коронавирусту Америка Кошмо Штаттары биологиялык курал катары чыгарды дегени да бар. Биолог Игорь Никулин орус маалымат каражаттары аркылуу чыгып, бул вирусту Америка жаратып, патент алган деген да маалыматты айткан. Бул жана башка айткандарын дагы текшерип, жалган экенин аныктадык. А где доказательства, что Америка коронавируска патент алыптыр дегендин далили кайда? Бул балким жашыруун патент болгондур. Мамлекеттик сыр деген нерсе бар да. эти домыслы? Булар жормолдор гана, жалган маалымат. Конспирация теориясы эмеспи? Эгер бул конспирация теориясына миллиондогон кишилер ишенип калса, анда бир нерсе кылыш керек. Бирок мындай жормолдор реалдуулукту алмаштыра албайт. Элди кырган вирус бул жакта тарап жатканы, ошондуктан Орусия кыймылды токтотуп жатканы күмөн туудурбайт. Дүйнөнүн эң ири мамлекети карантинге өттү. Индияда коронавируска калгандардын саны 1200-кө жетти. 32 адам көз жумду. Кече бир эле күндө 200 адамдан вирус табылды. Индиянын шаарларында иштеген 100 миңдеген мигрант жумушсуз жана айлык акысыз калды. Алар аргасыздан массалык түрдө айылдарына кете баштады. Өлкө боюнча карантин жүрүп жатса, миңдеген мигрант жумушчулар Индиянын баш калаасы Нью-Делиде көчөгө чыгышты. Өкмөт аларды үйлөрүнө жеткирүү үчүн автобустарды уюштурууда. Карантин болсо мындан 4 күн мурун башталган эле. Бирок үйлөрүнө жетпей калган кишилердин мынча көп болгону өкмөттү кийгилишүүгө аргасыз кылды. Бул жерде социалдык аралыкты сактоо тууралуу сөз жок. Жумушчулардын көбү барчу жери өтө алыс болсо да жөө жөнөп кетишкен. Автобустар жок. Мен айылыма чейин дагы 260 километр жөө басышым керек. Ал жакта жумуш жок. Ошон үчүн тентип жүрөбүз да. Коронавирустун жайылышын ооздуктоо үчүн бүтүндөй Индияда 21 күнгө карантин жарыяланган. Пандемия ишканалар менен бизнестерди жабууга мажбурлап, экономикага оор кесепетин тийгизүүдө.
100 миңдеген кишилер жумушсуз калышты. Индиядагы жумушчу күчүнүн 90% чала уюштурулган жеке сектордо иштеп, эң көп жабыркап калды. There are many daily wage laborers. Күнүмдүк маяна таап күн көргөн кишилер көп. Учурдагы абал экономикалык гана эмес, социалдык оор кесепеттерге алып келет. Өткөн аптада Индиянын финансы министри жарды жакырларга жардам берүүгө деп $3 миллиард каражат бөлгөн. We do not want anyone. Биз эч кимдин ачка калышын каалабайбыз. Биз акча бөлүп берүү менен катар тамак аш менен камсыздоо жагында карап жатабыз. Ошол эле күнү министрликтердин мекемесинен алыс эмес жерде эски Делдин көчөлөрүндө жардылар менен көчөдө жашаган тургундар убада кылынган 2 маал тамак үчүн кезекте турушту. Биз таң аткандан бери ачкабыз. Ал эми жеткен тамагыбыз бул. Ушуга жашай алабызбы? Сынга алынган өкмөт үйлөрүнө жете албай жаткандарга жардам берип, тамак аш, башпанек, дары-дармек берилет деп убада берүүдө. Көчөдө ачка жүргөндөргө бул иш-чаралар жардам болушу мүмкүн. Бирок алар эч кандай жумуш жок, алдыдагы күндөрдө эмне кылабыз деп сарсанаа. Индия коронавирус менен алпурушуп жатканда, саламаттык тармагындагы жагдай көп көйгөйлөрдүн бири гана болуп калууда. Бразилия февраль айынын соңында коронавируска bir киши калганын каттаган. Учурда вирусту жуктургандардын саны 4000ге жетип, 100дөн ашын адам каза тапты. Өлкө чет элдиктердин киришине 30 күнгө тыюу салды. Президент Болсонаро маалымат каражаттарын элди ашыкча коркутууда деп айыптап, өкмөттүн коомдогу байланыштарды чектөө аракеттерин сынга салды. BBC каарчысы Кейти Уотсон Түштүк Америкадан жөнөткөн баяндамасы. Дүйнө бул пандемияны токтотуу үчүн күчүрөп алпурушуп жатса, Бразилиянын президенти аны болушунча жокко чыгарууда. Маалымат каражаттары жөн эле апыртып, күчөтүп, паника кылып жатат, деди ал. Өзүнүн саламаттыкты сактоо министри тараткан кеңештерге каршы чыгып, ал жактоочулар менен кол алышып, сүрөткө түшүүдө. Ал экономиканы оңдойм деген убада менен бийликке келсе, коронавирус ага тоскоолдук жаратты. Ошондуктан ал ачуусу менен пандемияны саясатка айлантып, өлкөнү кыйратканы калды деп каршылаштарын айыптап чыкты. Болсонаро буларга ачуусу келип жатат. Бүтүндөй Сан-Паулу штатында дүкөндөр, мектептер, ишканалар, коомдук жайлар жабылган. Бул штат өлкөнүн байлыгынын 3дөн 1-ин жаратып турат. Демейде тыгындардан бошобогон шаар көчөлөрү бул күндөрү ээн калды. Глобалдык пандемия изденип турган элди бириктириши керек эле. Андай болгон жок. Президент Болсонаронун уулу видеону таратты. Анда Бразилия токтой албайт деген ураан айтылат. Өкмөт бул видеого тиешебиз жок деди. Бирок Болсонаро так ушул ураанды чакырып, анын жактоочулары дагы колдоого алууда. Көчөгө чыксаң оору жугат дешсе, эл ичинде дүрбөлөң түшөт. Чектөөлөр менен социалдык оочулантуу туура эле. Бирок карантинге отургузуп, 2 жумада жол таба албаса, анда өлкө экономикасын кыйратып коюшат. Бирок Сан-Паулу штатынын губернатору Жоао Дория моюн берген жок. Бразилия токтой алат жана токтошу керек, деди ал. Бул аптада ал саламаттыкты сактоо кызматкерлерине, окумуштууларга жана эстүү бразилиялыктарга урматын билдирип, булар өмүрдүн баркын билбеген айрымдардан айырмаланып, тартипти сактоо аркылуу өмүрлөрү сактап жатышат, деди. Акыркы учурда президент жоопкерчиликсиз болгонуна нааразылык билдирип, калай каккылаган көрүнүш жайылууда. Болсонаро бул кризис менен күрөшүүгө даяр эмес экен. Натыйжада көп киши илдетке учурап, көбүрөөк кишилер кайтыш болоорун саламаттыкты сактоо кызматкерлери бөркүндө көрүп турат. Мыкты жетекчилик жок болгондуктан кризис Бразилиянын экономикасына да катуу кесепеттерин тийгизет. Болсонаро башынан эле өкмөт менен келишпей келет. Бирок кризис маалында калк мындай саясий оюнду көргүсү келбейт. Алар көйгөйдүн тез арада чечилишин каалайт.
Сиз көрүп жаткан BBC жаңылыктар түрмөгүн улантабыз. Human Rights Watch уюму Түркия, Сириянын түндүк чыгышындагы күрттөр көзөмөлдөгөн аймактын 100 миңдеген элине сууну токтотуп коюп, вируска каршы даярдыктарына тоскоол жаратты деп эскертти. Эл аралык уюм түрк күчтөрү былтыр октябрда суу бөлүштүргөн Алук станциясын басып алгандан бери суу токтотулган учурлар көбөйгөнүн билдирди. Human Rights Watch Анкара тез арада элге сууну кое беришин талап кылды. Америка Hava Жолдору коронавирустан чыгуу үчүн АКШ өкмөтүнөн 12 миллиард доллар жардам сураганы жатканын жар салды. Жардам берилсе айлык акыны кыскартуу жана кызматкерлерди тыныгууга мажбурлоо сыяктуу чараларга барбайт элек дейт компания. Америка Hava Жолдору ошондой эле рейстер кыскартылган келерки бир нече айда кызматкерлерин эс алууга өз ыктыяры менен кетирүү жана пенсияга эртерээк чыгуу сунуштарын берүүнү пландап жатат. Кошмо Штаттары жана Британ окумуштуулары эч бир белгиси пайда боло электе рак илдетинин 50 түрүн аныктай алган кан анализинин үстүнөн иштеп жатышат. Мындай анализ ракты дарылоого оңоюраак учурда аныктоого жардам берер эле дейт адистер. Учурда бул анализ пациенттер менен сынактан өтүүдө, бирок дагы изилдөөлөр керек дейт илимпоздор. Бишкектеги велоспорт интизарлар тобу карыяларга, мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга, пенсиясы аз кишилерге дары, азык-түлүктү акысыз жеткире баштады. Карантинге байланыштуу шаардагы эндокринология борбору 60тан ашкан жалгыз бой, ден соолугу начар адамдарга инсулинди акысыз жеткирип берүүнү суранган. Дарыгерлер уюштурган акцияны велосипедчилер колдоп чыкты. Коронавирус алаңа чыгып, бизде ушундай абал пайда болгондугуна байланыштуу, ошо биздин велосипедтердин пайдасы аябагандай чоң тийди. Анткени биз ушул диабет жана эндокринология борборуна келип, өз ыктыярыбыз менен акысыз инсулин ташып жатабыз. Бир жолу колдонулуучу шприцтер менен инсулин ичинде экөө бар. Хирург работает в плановом режиме. Вы можете приехать в центр и пройти осмотр. Велосипед менен ары бери жүргөн бизге аябагандай оңой болду. Спорт. Коронавирус пандемиясы учурунда спортчулардан анализ алып, козуткучтарды текшерип туруу кыйла кыскарды. Бирок коронавирусунан улам текшерүү болбой калды деп, козуткуч колдонгон алдамчылар допинг байкалбай калат деп ойлосо, терең жаңылышат деп билдирди Бириккен Королдуктун козуткучтарга каршы агенттигинин жетекчиси. Агенттик спортчуларды текшерүүсүн кыйла кыскарткан, ал эми Россия жана Канада баш болгон бир катар өлкөлөрдө допинг анализи такыр токтотулду. Коронавирус пандемиясы учурунда Бразилиянын футбол федерациясынын мурунку жетекчиси Хосе Маринге боорукерлик көрсөтүлүп, АКШдагы түрмөдөн бошотулду. ФИФАнын глобалдык коррупция чатагында кармалган 87-деги Марин пара алганы үчүн 4 жыл абак мөөнөтүн өтүп жаткан. Аны бошоткон сот Мариндин ден соолугу начар экенин жана COVID-19 жайылышын жөө келтирген. Жаңылыктар соңунда бул сүрөттө Египеттеги улуу пирамида коронавирус менен алып урушуп жаткан дүйнө элдерине тилектештик билдирген дил каттары менен кооздолгонун көрсө болот. Египетте буга чейин COVID-19дан 41 адам көз жумду. Байыркы курулуштун капталдарына араб жана англис тилинде жазылган. Жаңылыктар бүтөөрү менен терезени ачып же балконго чыгып, сиз дагы мед кызматкерлерди колдоп, кол чаап коюңуз. Барыңызга ден соолук тилеп, Гүлнара Касманбетова, сак саламат болуңуздар.